өлкөдө 17 сентябрь тазалык күнү деп белгиленди. Андан кийин 2 айга созулган таза мурас өнөктүгү өтөт. Бул убакыт аралыгында жаратылышка байланыштуу ар кандай иш-чаралар өткөрүлүп, жыйынтыгында эң таза шаар, райондор аныкталып, сыйлыктар берилет. Аталган иш-чара президент Садыр Жапаровдун улуттук тазалык күнү тууралуу жарлыгынын алкагында уюштурулууда. Жарлыкта көрсөтүлгөндөй акциянын алкагында массалык ишембиликтер, агартуу иш-чаралары өткөрүлүп, ага бардык каалоочулар катыша алат. Бул жарлыктын негизинде Ала Мүдүн районунун пригород жалпы билим берүү орто мектебинин мугалимдер жамааты да ыктыярчылардан болуп ишембилик уюштурушту. Мектептин айланасын чөптөрдүн, жалбырактардын калдыктарынан жана чөйрөгө айрыкча олуттуу зыян алып келүүчү желим бөтөлкө, баштыктардын калдыктары сыяктуу ар кандай таштандылардан тазалашты. Мугалимдер жөн гана тазалоо иштерин өткөрүп кетип калбастан, жалпы Кыргызстаныбыздын экологиясын кантип сакташыбыз керек экендиги тууралуу сунуштарын айтышты. Бүгүнкү биздин ишемдикти уюштурушуу республика боюнча жарыяланган 2 айлык ишемдик өткөрүү боюнча биздин пригород жалпы билим берүү орто мектебинин мугалимдер жамааты өз ыктыярчылыгы менен ишемдик. Мындай ишемдиктер бүгүнкү күн менен токтоп калбай, мындан ары дагы ишемдиктерди өз убагында ыктыяр менен өзүбүздүн өнүгүүсүнө өрүктөрүп пландаштырып. Бүгүн 17 сентябрь бүткүл дүйнөлүк ишемдик күнү болгондуктан биздин пригород жалпы билим берүү орто мектебинин мугалимдери дагы бул акцияга активдүү катышып, тазалыкты сактоого чыкты. Сиздерди дагы ушундай акцияга чакырабыз. Себеби биз таза болсок, коом да таза болот дегендей, баардыгыбызга жалпы бул акцияга катышууга чакырабыз. Биз мүмкүн болушунча көптөгөн адамдар экологиялык көйгөйлөрдү чечүү боюнча биздин демилгеден шыктануусун каалайбыз. Биздин жер шарыбыз жашыл, ал эми абабыз таза болсун. Биздин кыймылга кошулуңуз. Биз биргеликте Кыргызстан үчүн дагы көп нерселерди жасай алабыз.